алейкум достор. Мына бүгін эмгекчилик беле долбоордун алкагында Ош шаарындабыз. Ош шаарында биздин Канайым деген эжебизге буйруса ошол өзүнүн кесибин дагы өркүндөтүүсү үчүн түз тигүүчү машинка жана оверлок 4 жиптүү машинка берилүүдө. Буюрса биз менен күбө болуңуз. Бүгүндөр да өтүп кетер, кыйналган жандардын үнү жетер. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык замандан өзүм деген. Достор, буюрса муну Бао Ю машинасы эжекенин кошунасынан алып турган. Буюрса азыр бул машинканы кошунасынын ээсине кайра берип, себеби бул чайнап салып аткан, тиксе болбой, анан азыр бунун ордуна жаңы машинкалар коюп беребиз. Бул сыноолор өтүп кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурап турган бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган бул күндө адамга адам керек. Узак жолду улап келген, ар бир таң өзгөчө кубат берген. Канча кыйын күн келсе да адамбыз барына чыдап келген. Канча кыйын Өз ордуна кайра келди, биз эми кеттик. Келсе да адамбыз барына чыдап келген. Эсериңизге ийгилик. Кудай бурса ушул тигичүү машинкалар эжелер менен биргеликте, ынтымакта көп жакшылыктарга жеткиле. Кудай бурса ошо цехиңер чоң бир цех айлансын. Жардам берген жигит кыздарга баарына дуа кылып туруңуздар. Кудай кааласа ошол намазыбызда дуа кылабыз. Ушунчалык бизди колдогонуңарга рахмат, ыраазымын. Ошол бизге окшогон бейбичараларга жардам бергениңерге Аллах ыраазы болсун. Ишиңерге ийгилик болсун. Канча ушу бизге салым кошкон болсо, ушу баарга Аллахым иштерге ийгилик болсун, өмүрү узун болсун, рызкысы балант болсун. Ошо Аллахтан кандай тилек максат кылсаңар, тилегиңерди Аллахым берсин. Ишиңерге ийгилик болсун, үй бүлөңөргө тынчтык, аманчылык болсун. Заманыбыз тынч болсун, эли журтубуз аман болсун. Аллахым жакшы күндөрүнө насип кылсын. Рахмат силерге. Ошентип, агалар, эжекелер, мына сиздердин берген аманатыңыздар, сиздердин берген машинкаңыздар ушундай апаларга, эжелерге белек катары берилип атат. Албетте бул эжекени айта турган, Канайым эжени айта турган болсок, Канайым эженин азыркы убакта 2,5 жылдан бери кызынын көзүнүн көрүүсү начарлап, азыркы убакта аябай эки көздөн көрбөй калдым, мындай айткандачы. Азыр Бишкекте окууда эжекенин кызы, эжекенин эки небереси, кызынын балдары азыр эжеде, бири 4 жашта, бири 2 жашта. Ал эми Бишкекте бир адамга билесиздер да, эгерде көрүп туруп эле көрбөй калсаңыз, бул сиз үчүн аябай чоң бир стресс болот. Бул мындай айтканда жашоо кайра, мындай айтканда жашоого көнүп кетүү үчүн бир окуулар болуш керек. Ошол сыяктуу Бишкекте окууда, буюрса 2 айдан кийин окуп экзамен тапшырып келет деп неме кылтабыз, күтөбүз. Ал эми Канайым эжеге дагы немени каалап кетебиз. Буюрса ушул мындай айтканда машинкалары агаларыбыз биз болгон ортодо бир көпүрө болуп берип атабыз. Эмгекчилик беле долбоордун алкагында ушундай машинкалар алып берилди. Муну жакшылык күндөрдө жашооңуздарды дагы жакшы нукка, жакшы шартка буруу максатында сиздерден үмүт кылабыз, сиздерден ишенебиз. Канайым эже. Кудай кааласа рахмат, баарыңарга рахмат. Аллах ыраазы болсун. Жамаатыңарга баарга рахмат айта баргыла. Рахмат баарыңарга.